Абдуллахтын балалыгы. Анын атасы көзү ток, жүрөгү кенен, илимдүү жана такыба адам болчу. Улуу Абдуллахтын да назары ток болуп чоңое баштады. Ал шок болчу, бирок тентектик кылбайт эле. Бир күнү достору келип, кеттик, ат оюн ойнойбуз дешти. Абдуллах аларга чоң адамдардын да оозун ачыра турган сөздү айтты. Аллах мени оюн күлкү үчүн жаратпаган деди. Ал ата-энесине чыныгы жардамчы болчу. Иштерин бүтөргөн соң күрөш, ат минүүнү жана жебе атууну үйрөнчү. Ар кайсы нерсеге кызыга бергендиктен атасы ага катуу тыюу салбаган. Анткени ашыкча тергеп тескөө жана ар нерседен чектей берүү баланы тарбиясыз кылып коет. Өлөр өлгүчө атасынын чырайлуу тарбиясын сыймыктануу менен айтып жүрдү. Айрыкча Куран жаттоодо атасынын ыкмасын көп эстейт. Ат минүү, кылыч менен салгылашуу, күрөш, жебе атууга кызыгаарын билгенден кийин атасы Курандан бир бет жаттаса күрөшкө, 2 бет жаттаса ат минүүгө, 3 бет жаттаса жебе атууга, 4 бет жаттаса кылыч менен салгылашууга, 5 бет жаттаса жарышка уруксат, 6 бет жаттаса сууда сүзүүгө барышын убада кылды. Абдуллах жан дили менен жаттоого берилди. Атасын таң калтырышуу үчүн кээде 10 беттен жаттады. Ушундай ыкма менен кыска мөөнөттүн ичинде Кудайдын сөзү жүрөгүндө түнөк тагып кару болду. Атасы болсо айткан сыйлыктарын эч калтырбады. Убадасына турду. 7 жашка чыкканча атасы соода сырларын үйрөтө баштаган. Жүзүм, мейиш чоң саудагерлерден алып, аны кайра башкаларга сатуу илимдерин жаштайынан үйрөндү. Илимий жайын соода сатык иштеринде араб тилинин маанилүүлүгүн билген атасы Абдуллах тез арада үйрөнүп алса, ат бели кылышын убада кылды. Ал өтө бай киши болбосо да, баласынын илим алышы үчүн акчасын аябайт эле. Кыска мөөнөттө араб тилинде эркин сүйлөй баштагандыктан досторунан эрте жылкылуу болду. Кийин медресеге каттай баштады. Угарман ээринip кетпеши үчүн Абдуллахтын балалыгын кыскача гана берилди. Жаштайынан араб тилин жакшы өздөштүргөндүктөн соода сатык боюнча терминдерди оңой эле которуп койчу. Мына ушинтип базарда котормочулук кыла койду.